нерселер тагысылар. Жүрөктөн чечим чыгарып, өзүбүз бар ойлонолу, чын эле мен диними үйрөнбөймүнбү? Чын эле мен үй бүлөмдү динде сактап калбаймынбы? Чын эле мен үйүмдү динди жеткизип калбаймынбы? деп ойлонуп көрөлү да тагысылар. Аллах Таала Куранда айтып атпайбы тагысылар? Я айюхаллазина аману ку анфусакум ва ахликум наро. Эй иман келтиргендер, үй бүлөңдү өзүңдү тозоготуна сакта, үй бүлөңдү тозоготтон сакта деп Аллах айтып атса экен, сактабай жатабыз. Канча барабыз намаз окуй жүрөт, Аллах сактасын. Аллах сактасын, эртең сага азап болот ошол бала. Эртең сени жакалат кыямат күнү. Ата эмне дин жеткизбедиң? Ата карачы, оно Куран окуган. Ата энелер көрсөң баласына Куран окутуп берген. Карачы көтөрүп баратат бейишке. Эмнеге сен мени Куран окутпадың? Ата, давай сен жооп бер Алланын астына. Бас деп сүйрөйт Алланын астына. Кызың жакалайт, апасын барып жакалайт. Апа, карачы чачың көрүнүп жүрдү эле бул дүйнөдө. Неге айтпадың бул чача барат болот? Карачы башым баары жылан болуп ийилип турат. Сакта эми мени. Эми сен сакта мени. Сен айтпадың сен мага. Сен мени дин менен тарбияладың. Апа менен кыз ошол жерде татышып мушташат дейт. Бала менен ата ошол жерде мушташат дейт тагсыр. Көрдүңүздөрбү тагсыздар? Ошон үчүн биз балдарыбызды, кыздарыбызды дин менен жашатып калалы, Алла сактасын. Бүгүн дин менен жашабаса, биздин балдардын жашоосун каргыла. Пайгамбар жашоосунан махаббат жок эч кимдики. Кафырлардын жашоосу бардыгы интернетте, жалаң интернет, киши өлтүрмөй, ушундайлар көрүп жатат. Алла сактасын, ошо көздөр тозокко күйөт эртең. Ошон үчүн алымдар келип атат, аттың мурунку адамдар чөнтөгүндө теспен алып, Алла деп зикир кылат эле. Азыр бүгүнкү күндө динге мээнет болбой калып, бүгүнкү күндө балдар чөнтөгүнөн насо аятып, ошону зикир деп калды. Чөнтөгүнөн насо тамека чыгат. Сыртынан жаш коюп чекпе, өлөсүң, кирийсиң десе да чегип отур. Намаз оку, бактылоосуң муну кылбайт. Мурунку адамдар бир кырсык келсе, Алла, сен бизди сакта, тынчтык бар үйгүлө десе эле, бүгүнкү адамдар дин менен жашабай стаканды кармап койбойт. Бул дүйнөдө силер жолочудай болуп өткүлө. Бул дүйнөдө мусапыр болуп өткүлө. Экөөбүз кетпей турганда үй салып алып, ошон үчүн өлөсүң десе, өлбөйм, өзүң өлдү атасың, коркуп атасың. Алланын астына баргандан коркосуң. Ошон үчүн айтат, жүрөгүндө иманы бар адам өлүмдөн коркпайт. Өлүмдү күтүп алат сүйүнүп. Эй өлүм, рас келдиң, чарчадым мен бул дүйнөдөн. Ал кет, мен Аллага жолугам. Сахабалар шүктөргөн.